Кыргызстанда коронавирустан дагы 3 киши каза болду. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Ош облустук ооруканасында 51 жаштагы аял киши, Жалал Абад облустук ооруканасында 76 жаштагы аял киши жана Аксай аймактык бейтапканасында 74 жаштагы эркек киши каза болду. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каза болгон бейтаптардын үй бүлөлөрүнө, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам деди ал. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 27-июнга карата коронавирус жуктурган 309 жаңы учур катталды. Азыркы тапта өлкөдө коронавирус жуктурган учурлардын саны 4513 түзөт. Алардын ичинен 2212 адам коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылган. Коронавирус жуктурган 46 адам каза болду. Ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканада жаткандыгы маалым болгон. Ырчы дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбеков бейтаптын абалы тууралуу жергиликтүү басылмаларга билдирген. Учурда бейтап оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баш мээсинен ачык жаракат алган, моюн сөөгү жана акыреги сынган. Субарахноиддик кан кетүү болгон. Ал дагы эле эс учун жоготкон абалда жатат. Абалы өтө оор деп бааланууда, деди дарыгер. Ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканада жаткандыгы маалым болгон. Ырчы дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илимизилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбеков бейтаптын абалы тууралуу жергиликтүү басылмаларга билдирген. Учурда бейтап оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баш мээсинен ачык жаракат алган, моюн сөөгү жана акыреги сынган, субарахноиддик кан кетүү болгон. Ал дагы эле эс учун жоготкон абалда жатат. Абалы өтө оор деп бааланууда, деди дарыгер.